Gelme. Men goңканам. Assalamu alaikum, musulmanдар. Men катталуучуларым. Men жакшы жолго түштүм. Чарчадым жаман жолдон менчи. Күнөөлөрүм аябай көп болуп, мына тоодой болуп кетти, билбейм. Көзүмөн даже жаш чыкпай калыптыр, ыйлайын десемчи. Мындан кийин только жакшы сөздөр чыгат, Озман. Чарчап калдым, чын айтайын, чарчап калдым. Жакшы сөзүңүздөрдү аябай жаадырып салыңыздарчы. Ушундан кийин жакшы жолго түшүп кетейин мен. Суранам силерден. 7 миллион калкыбыз. İçinde hiç kim yok beкен башта? Бишкекти айланма жолду 2 унаа кагышкан. Бишкектеги айланма жолду 2 унаа кагышып, бири сууга түшүп кеткен. Маалыматка ылайык 2 айдоочу тең ооруканага жеткирилген. Адамдар айлайдагы өтө катуу башкача жүрөсүңөр негиз. Ошто 56 жаштагы жаранга кол салып, милицияга баш ийбегендер кармалды. Ош шаарында коомдук тартипти сактоого чакырган 56 жаштагы жаран бир нече жаш жигит тарабынан сабалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 4-август күнү таңкы саат 5:00 чамасында болгон. Алдын ала маалымат боюнча көчөдө ызы-чуу салып жаткан жаштарга жолдон өтүп бара жаткан жаран эскертүү берген. Бирок алар анын сөзүн туура эмес кабыл алып, кол салышкан. Окуядан көп өтпөй милиция кызматкерлери 4 шектөөнү кармап тергөөгө жеткиришти. Алардын автоунаасы айып короого токтотулуп, наркологиялык диспансерде жүргүзүлгөн текшерүүдө спирт ичимдиктерин ичкени аныкталган. Жабырлануучу ооруканага кайрылган учурда окуя боюнча териштирүү уланып, кармалгандардын аракетине юридикалык баа берилет. Ысуу көлдө өрөө учурган кырсыктан 8 жашар бала каза болду. Кече көлдүн тескейиндеги Бостон пансионатынын тушунда Volkswagen Golf 2 жана Chevrolet Monza автоунаалары сүзүшкөн. Анын кесепеттен 8 жаштагы бала каза болуп, Golf'тун айдоочусу менен дагы 2 киши ооруканага жеткирилген. Кыргыз-тажик чекарасын тосуп жаткан аскерлер. Социалдык тармактарда аптаптуу ысыкта кыргыз-тажик чекарасын тосуп жаткан аскерлердин видеосу тарады. Интернет колдонуучулар аскерлерге мекен үчүн өтүп жаткан кызматтарына ыраазычылык билдиришкен. Бишкекте жол белгисин футболка менен жаап коюшкан. Кыязы учурда колдонулбай турган белгини ушундай жол менен жаап коюшкан. Бишкекте автосалонунда өрт чыкты. Бишкекте автосалонунун аймагында унаа күйүп кетти. Бишкектеги Кызмат автосалонунун аймагында өрт чыгып, кореялык өндүрүштөгү унаа толугу менен күйүп кетти. Күбөлөрдүн айтымында өрт өчүрүүчүлөр келген учурда унаа толугу менен жалынга оролуп калган. Аны сактап калууга мүмкүн болгон эмес, унаа дээрлик толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген чыгымдар такталууда. Муну эмне тартасың бу? Болбойт эле. Эркек болсоңор Видеодо зомбулук көрүнүштөрү жана адепсиз сөздөр бар. Социалдык тармактарда жолдогу жаңжалдын видеосу тарады. Социалдык тармактарда жол кырсык эмес, айдоочулардын ортосунда чыккан жаңжалдын видеосу кеңири тарап жатат. Кадрларда жүк ташуучу унаанын айдоочусу жеңил унаанын айдоочусуна бир нече жолу кол көтөргөнү көрүнөт. Ошондой эле видеодогу одоно жана адепсиз сөздөр угулат. Окуянын келип чыгуу себептери азырынча белгисиз. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Бишкекте велосипедчен киши каршы тилкеде келе жаткан унааны сүзүп каза болду. Патрулдук милиция маалыматты тастыктады. Кырсык Москва Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Булак Спутник кечи. Акча таппай атабыз. Эжикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган.
3197 кымбатқы деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ассаламу алейкум достор, мынакей кызмат авто салонундагы Аванте күйүп кетпеди эле. Ошол буюрса мынакей хозяин менен сүйлөшүлүп, эки жак тең биз менен сүйлөшүп полностью уже чечилип атат. Биздин салондо өрттөнүп кеткен мынакей Аванте келип атат эвакуатор. Анан туугандар, бул жерден бардык пожарный безопасность местосунда эле болчу, машиналарда аба эмелер бар, огнетушителер бар. Болгону замкание болуп өрт чыгып кетти. Мекен туузун жытканга канын төгүп өлгөн артык жигитке кайткар шерин берги чекти душманга. Бизди мында тууган үчүн энебиз, баба мурас жерине деп келебиз. Ушул жерде душман буту баскыча кел, ушул жерде жатсын өлүп денебиз. Мекен биздин аталардан аманат, мында биздин урпак муктан алат. Албай кармак канча бөтөнгө кул болуп же кеткен артык талаалар. Биргелик куруп четтин бекемин, билсин муундар бабасы ким экенин. Мансап үчүн келечекти кескилеп, маңкурт гана сатып кетет мекенин. Мансап үчүн келечекти кескилеп, маңкурт гана сатып кетет мекенин. İçinde hiç kim yok beken taşlar. Çıkıp durup. Ya da düşüp ketiptir. Sanat okşayt. Sanat aydaganlar aile aydagılar öte atты башкача жүрөсүңөр негиз. Көпүрө Алматинка объездной жаңы мост. Онлайнан учуп келип түшүп тур. Кыз водителькен дейт, атты айдап жүргөн дейт ары бери. Санаттан ушулсуз отуп салды дейт. Отуру дейт. И завание обратно. Просто чуть-чуть попотом. Сейчас все понятно. Ушулга сүздү дейт. Бул машинаны катты айдап жүрүп. Onun içinde yakta görgөндөр айдап, ушул кыз катты айдап сүздүпчү. Санаттан бери катты айдап жүргөн дейт ары бери. Бул катты келип санаттан сүзгөн го, санатта бияка түшүп кетти походу. Көргөндөрүн айтып союнча. Inspektor öttü buna, bu maçta. Şu maçta götü dolduruyor. Amortisatörler üzülüp ketken koya. Öte kаттуу келген го булар, Камера коюлса болбойт го депти. Болсо керек.